Абад, урматтуу аксакалдар, урматтуу Жиде айылынын тургундары, урматтуу мына бүгүн Жиде айылына келген сиздер şu Жиде айылынын тургундары болсоңуздар дагы мына Бишкек шаарында туруп атайын атарытып, ушул атаулда агайыбыздын аты коюлуп атат деп сүйүнүп, ушул жерге келген баарыңыздардын келген кадамыңыздар куттуу болсун. Урматтуу жамаат, бүгүн мына атаулда агайыбыздын аты şu Жиде айылындагы спорт залына берилип атканына биз өтө кубанычтабыз. Анткени атаулда агайыбыз ушундай адам эле. Алла Таала рахматына кабыл кылсын. Мен жана боз үйдө отуруп да айттым. Бул кишинин жүрүш-турушу, сүйлөгөн сөзү, сүйлөө манералары, кийген кийими, бирөөгө болгон мамилеси, адам менен болгон сүйлөшүүсү өтө башкача болчу. Бул киши менен акыркы убактарда көп байланышып, көп аралашып жүрдүк. Мына эң акыркы убактарда пенсияга чыккандан кийин да Кыргызстан 40 жылдыгы совхозунда директордун орун басары болуп иштеди. Ушундай бир жакшы иштерди иштеп жүрдү. Дүйнөгө аты чыккан чемпиондорду тарбиялады. Өзү өмүр бою күрөштү. Мына ошонун акыбети артып бүгүн залга аты берилип атат. Мен жана айттым, ага эгерде башында спортсмен болбогондо, спорт жагына өңүлүк ошакка кирип кетпегенде, келечекте агайыбыздан бир жакшынакай аким, губернатор же болбосо жакшы бир министр чыгышы мүмкүн эле. Ошондой деңгээлдеги адам эле. Алла Таала ал кишинин жаткан жерин жаннат рухун шат кылсын. Ушул залды ачылышына үлүш кошкон баарыңыздарга Алла Таала ыраазы болсун. Өткөндөрдү эстеп, ошолорду кадырлап, урматтап, ушундай кылып аткан экенсиңер. Алла Таала келечектеги муундар сиздерди да кадырлай турган болсун. Сиздерди да урмат кыла турган болсун. Баарыңыздарга ушул залдын ачылышы куттуу баянды болсун эмесе. Кымбаттуу туугандар, бүгүн жакшынакай күн болуп атат. Атаолдо Боронбаев агабыздын атын спорт залга коюп, республиканский турнир өткүзүп атабыз. Бир 100-дей спортсмендер келди. Соревнование болуп атат, азыр открытие болот. Бул кишинин жасаган Кыргызстанга жасаган эмгеги бир топ ополтоодой. Аны бияктан да айтышат келип. Жакшынакай өмүр сүрдү. 34-жылы туулуп, ошодон бери келип атып, мына азыр быйыл дагы 90 жашка чыгып атат. Турнир өткүзүп атабыз, этип атабыз. Дагы деле айтарым келип атат. Бул кишинин жасаган эмгеги зор, баласы отурат. Буга да бир сөз берип коелу. Агайын туугандар, биздин айылыбызда ушундай чоң ушундай майрам болуп атат. Атабыздын атынан спорт комплексинин аты берилип атат. Атам убагында көп кишилерди тарбиялап, көп спортсмендерди өстүрдү эле. Ошо арбагы сүйүнсүн. Элибиз, Маматбай элибизге чоң рахматымды айтам. Туугандарыма өзгөчө ушул уюштуруу жагынан жардам берип, өзүнүн салымдарын кошкон үчүн. Спортсмендер көбөйө берсин. Биздин айылыбызда Талас областына жакшы чемпиондор чыксын. Ошол. Урматтуу башкаларыбыз, бүгүнкү Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучу Кыргыз СССРнин спорт жөнүндө жана билим берүү атиштеги Боронбаев аталуу атынан спорттук бирлешкен спортсмендер катарына тизилди. Рапорт берген Алымбетов. Рапорт кабыл алынды. Эркектер бар. Саламатсыздарбы,
Урматтуу спорт байрамына келген улуу кичүү коноктор, спорт күйөрмандары, күрөш клубунун каармандары, бүгүн биз өз учурунун Кыргызстанга эмес, атагы алыска угулган кең далымуу балбан СССРдин спорт чеберинин наамынын ээси, Кыргыз Республикасынын спортунун эмгек сиңирген машыктуучусу, мамлекеттик жана коомдук ишмер, райондук мекеме уюмдарда жетекчилик иште өзүнүн уюштуруу жөндөмүн көрсөткөн, быйылкы жылы 90 жаш кутман курагын эл журтеси өткөрүп жаткан Атоолда Боронбаевдин спорт мерекесине куш келипсиздер. Ким эстебей улам күчөп учканы, туулган жерден кубат алып куш дагы, опол тоодой сага медер болдуго, жийгениңдин кичинекей кыштагы. Ачылуу сөз Манас райондук мамлекеттик администрация башчысынын орун басары Батырбекова Ажа Ажанкулова берилет. Боронбаев аталууда агайдын атындагы өткөрүлүп жаткан турнирдин катышуучулары, мен сиздерди Манас райондук мамлекеттик администрациясынын атынан жана жеке өзүмдүн атынан бүгүнкү ушул чоң мелдеш менен куттуктайм. Ошон менен катар эле Үч Коргон айлык кеңешинин кезектеги 28-чи чакырылышынын кезексиз сессиясынын номер 28-113 токтому менен расмий түрдө тааныштырып коюуга уруксат этиңиздер. Жийде айылындагы спорттук зал жөнүндө Үч Коргон айыл аймагына караштуу Жийде айылынын тургундарынын жалпы чогулушунун протоколу негизинде Жийде айылындагы спорт залга Кыргыз СССРынын спорт чебери, Кыргыз СССРынын эмгек сиңирген тренери Боронбаев Аталуудан атын ыйгаруу суранышын карап чыгып, токтом кылат. Жийде айылында жайгашкан спорттук залга Боронбаев Аталууда атанын ысымы ыйгарылсын. Айыл өкмөтүнө тиешелүү болгон иш кагаздар даярдап, жогоруда аталган спорт залынын аталышын коюу боюнча Үч Коргон айыл өкмөт башчысы Акимбаевга жүктөлсүн. Төрага Жакыпбеков 28 март 2024 жыл. Анда эмесе ушул турнирди ачык деп жарыялайбыз. атақты алып қалған жөнінде өмірбаяны тоқталып кетті. Боронбаев Атоолда 1934 жылы 19 мартта Манас районуна қарасты Жийде айылында туылған.
СССР'дин спорт мастери, Кыргыз Республикасынын эмгек сіңірген тренері, СССР'дин гонору, СССР'дин элге билим отличниги. Ал киши 1941 жылдан 48 жылга чейин Пушкин 8 жыл мектебинде окуп, андан кийин 52 жылы Чалдоо орто мектебин аяктаган. 1953 жылдан 56 жылдарга чейин мурунку Фрунзе шаарындагы эт комбинатында жумушчу болуп иштеген. 1956 жыл 59 жылы Фрунзедеги айылчары техникумду бүтүрүп, 1959-61 жылдары Кайынды совхозунун алгаш агроном, анан парткомдун секретары болуп иштеген. 1961-64 жылдары Аманбаев айылындагы орто мектептин структура сабагынан берип, 1964 жылдан баштап 1975 жылга чейин мурунку Киров районуна караштуу колхозчу спорт коомунда, андан кийин 1975 жылдан 1980 жылга чейин райондук структура спорт комитетинде иштеген. Андан кийинки жумуш сапары 1980 жылдан 82 жылдары райондук Просоюздар комитетинин директору, 1982 жылдан 84 жылга чейин Питониус совхозунун директору, 1984-тен 86 жылга чейин Кыргыз химиянын төрагасы, жана 1986 жылдан кийин 90 жылга чейин Манас райондогу институтунун директору, 1993 жылы 94 жылы Манас райондогу жемиш багынын директорунун орун басары, жана 1996 жылга чейин Суамерди атындагы совхоздун директору орун басары. Үй бүлөгү 5 баланын атасы, 19 неберенин жана 4 чөбөрөнүн чоң аталары болгон. Азыр урматтуу спорт көрмандары жана кирен үстүндөгү балбандар ошол аксакалды эскерип Кур'ан окулат. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا ذنوبنا يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. Uşul okulan ayaklardan atkan soğuklardan cemi ötüp etken musulmanların muhtarına jana atauldagı ayıldan ümit etip жатқан бардық айлақтардың мұқтарына
ошондой эле атабызда атабыздын өзүнүн рухуна Аллахым өзүң жеткизгин. Ya Rabbel Alamin, ötkenlerimizdin bağını rahmat kılgın, imandарын salamat, jatkan yerlerin cennet, ruhların şad, ahiretlerini abat kılgın. Ya Rabbel Alamin, mına bugün uşul sport zalına, Ataulda ağayımыздın atı koyulup atkan eken uşundan kutlu bayandı kılgın. Gelecekte uşul sport zalından, o dünyöge atı çıkan Aziyanın, jana bütkül dünyölük çempionattın, jana oşondoy olimpiadanın çempionları çıkışın Kudayım öz nasibi razı eylesin. Allah'ım barınızlardan kelgen kadamınızlarda kutlu kılıp, bugünkü bayramlar kutlu bayandı olsun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Birahmetke ya erhamer